Senin de duşağında yılap karatasın atanın артынан. Понимаешь? Еще раз. Balası gelsin, koy tur. Balası gelsin. Ata dep balası gel, balası aylandırsın. Hazır kadırda gördüm, kurutun planlarına aylanmayla oşol boyunca jatıp kaldı. Молдо Сейит бүгүн бала кезиндеги ойлогон оюн ишке ашырганы келди. Чештөбөнүн, Кошой коргондун ыйыктыгында казалоо Молдо Сейиттин бала кезинен бери келе жаткан тилек эле. Бүгүн ал өзү туулуп өскөн айылына келип, узун жолду буртулдата топосун кечип, айылдан Кошой коргон, Кош төбө, Чеш төбөлөрдү коргой баскан издерин жаңыртты. Бул кайрылбай баратсам, кечир мени, ата журт. Сен менин ардайым жүрөгүмдөсүң, деген ойду камтыган жаңы тасманы тартуу маалында болду. Апалары Алым бөбө, Токто бөбө, агалары Шайлообек, Токто Сейит, Нур Сейит, иниси Абласиз, карындашы Эркингүл болуп, жокчулукта тезектирген күндөрдү эстеди. Мени ушул окуумду улантайын, мен окусам боло турган эмес. Окуймун деп эле ошентип калды. Анан окусоң оку. Анан атаң жок болсо, сени тигиндей мындай деген киши болбосо сүрөгөн. Кандай кылып кетесиң десем, анан бир тууганыбыз бар эле, ошондон кышын күйүп калды. Кышын күйүп анан акча таап алып, 25 сом таптым. Апа, ушуну менен эле кетип калайын деп калды. Анан мейлиң болбодуң, болбосоң өзүң бил деп анан эки уулум менен кызымды экөөбүз жөнөттүк, эшиктин алдына мындай кылсат. Ал орто мектепти аяктагандан кийин азыр өзү эмгектенип жаткан Бөөсара Бейшеналиева атындагы искусство институтуна келип, профессор Жанузак Молдобаевтан билим алып, алгачкы жолун кыргыз телевидениесинде Кыргыз Республикасынын эл артисти Балташ Кайыповго ассистент болуп иштөө менен баштайт. 1980-жылы Олимпиада оюнун көрсөтүү үчүн мыкты деп аталган адистерди тандоо сынагынан жеңишке жетип, 1 жыл Москвада атайын курста окуйт. Бул Молдо Сейиттин телевизиондук көп чыгармачылык топтор, элдер катышкан майрамдык салтанаттарды коюуга машыктырат. Анын натыйжасы болуп кийинчерээк ал койгон Бишкек шаарынын 125 жылдыгы, Ош шаарынын 3000 жылдыгы, Кошой коргондогу фестиваль, Ысык көл эстрада ыры майрамы, 10 жыл катары Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгү жана Ноорус майрамдарын өткөрүп, калкыбыздын назарын бурду. Фонограмма. Жүрөгүбүз түшүп калды деп айталым. Денесин эл мактаган дегенде бастырып келе баштайсыздар. Молодцы. Бүгүнкү күнгө чейин элибиздин эсиндеги 9 кайрык, ыр кезе, ырдайлы достор ырдайлы, Кош жылдыз телевизиондук программалардын үстүндө иштеп жатканда чекесинен эмгектин тери агып, жүзүнөн чыгармачылыктын нуру чачырап, тегерегиндегилерге таасир берип тургандай байкайбыз. Шаңдурак сүйлөсөңөр, коркосубай. Сразу, ну что ты заметно, ну ты актриса. Конечно, сейчас чем? Еще раз. Дорогие мои, ну что вы? На внимание, аплодисмент, пошли аплодисмент. Стоп, кішкең басын деген келіп шыбырап қал.
Tetesini nima olsa oturduğuna ayda kışının başın yenkeç. Oşun kovraşıp kalgan. Ayavay minutta kopmuş. Şustra. Vizitkanın barın sen anasın. Temel akım tutup durasın da o patsayım. Хорошо. Ben bunu şöyle salsın. Өзгөчө видео клиптерди тартууда ырга шайкеш келген сюжеттерди табуу, аны күлкүгө айландырып, көрүүчүгө жеңил ыкма менен берүү көп жылдан берки мыскыл тамаша көрсөтүүсүн даярдоодун алган тажрыйбасынан улам болсо керек. Ey de ona kayra bir yakta karab durup mına sağa Ha sen bolsa bir yakta kara ölgön turbayım şapkın Адамдын эмгегин баалап, анын образын ачуунун да Молдосейит жаңыкмасын тапты. Ал жараткан Түгөлбай Сыдыкбеков өмүрдүн 80 жазы. Орозбай Кенчикбаевдин көркөмдүүнө, Жумамөдүн Шералиевдин чыгармаларына арналган Ырга айланган өмүр жана башка көптөгөн телевизиондук портреттер жана телефилмдерге адамдын ички дүйнөсүн ачууга болгон аракеттери өзгөчө байкалат. Негизи мугалим болуп көргөн эмесмин. Бирок мугалимдиктин абдан түйшүктүү иш экен. Даярданыш керек экен, үзгүлтүк сокуп туруш керек экен, билип туруш керек экен. Анан бул жаш балдардын мүнөзүн билиш керек экен, ошолорго мамиле кылышты билиш керек экен, ошолорду уюштура билиш керек экен. Бул бир жагы да. Анан экинчи жагынан мен негизи сыймыктанам. Себеби ушу телевидениеден кол үзбөй, ушул учурда дагы ошо балдарга үйрөтүп ушу телевидение үчүн кадр даярдап атканыма да. Мен ар бир сабакка келген сайын ошол өзүмдүн жоопкерчилигимди сезчүмүн. Себеби абдан билимдүү балдар окуган менден. Ошондуктан мен ушу билимдүү балдардан кем калбайын. Аларга мындан да мыкты билимдерди үйрөтөйүн деп аракет кылчумун дагы даярдыксыз сабакка келчү эмесмин. Мына ошондон улам болсо керек азыр бүгүнкү күндө мен окуткан балдар Кудай буйруса чоң жерлерде, чоң фестивальдарда телевизиондук программаларын көрүшөт, кинолорун көрүшөт. Анан кийин Кыргызстандагы баардык телевизияларда мына ушу менден бүткөн кадрлар баштайт. Мен муну сыймыктанам. Азыр менин кыялым ушул. Ушу менин окуткан балдарыман көбүрөөк мыкты адистер чыкса деп ойлойм. Так, готовы вы? Birinci opsik falan tartıp alalım gelip atkan, anan dele kurupunu tartağız. Motor! Bir жақшы ой келді, ушул топоз жана топозчулардын кыйынчылык жашоосу туурасында bir тартсак деген ой келди. Бирок ошол жашоо турмушту бүгүнкү күндө биз ааламдашуу деп коюп атпайбызбы?
ошол ааламдашкан маалда биздин ошол мал менен болгон мамилебиз, табият менен болгон мамилебиз кандай деңгээлде өсөт же калып калабы биздин каада салттарыбыз жана башка же бир башкача болуп бир формага өтөбү, мына ошол бизди көбүрөөк ойлонууга туура келди. Мына ушул жөнүндө фильм тартканбыз. Албетте бул дагы көп мамлекеттерде баш байгенин ээси болду. Жакында Кытай жергесиндеги турмуш, каада салт жана атактуу манасчы Жусуп Мамай туурасында даректүү фильм тартты. Балдарыңыз жакшыбы, ден соолуктарыңыз жакшыбы? Сизге келген топтун атынан ата, биз деле балдарыңызбыз. Мына ораки калпакты бакайтып кийгизип. Мына бул чапанды мына мында жаап коюң сыртыңыздан. Мынакей. Келіп жатады. Өткен Қырғыз қайдасында мұсылман жиын шартында өтіп кеткен бір екі кісі аты сырға қан жақыптың баласы. Манасының сирағы деп ошоға сыйылып келіп, арбағына сыйылып, Құран оқып отырамыз. Ошо кишинин арбағы қолдасын. Барыңарды ишиңер ушул укмдай өмір бойы айтылып, өтіп қалбай айтылып жүрсün кишисине. Аба жакшы туруңуз. Аман болуңуз. Сизге дагы Кудай өмүр берсин. Биз сиз менен дайым сыймыктанабыз. Кыргызстандыктар дайым сизди эстейбиз. Биздин жүрөгүбүздөсүз. Кыргыз элине сизден салам айта барам. Сиздин амандыгыңызды тилейбиз. Жакшы туруңуз аба. Рахмат сизге. Атаңардын ишин жоготпой, элге таанымал кылып, дүйнөгө көрсөтүп барабыз дегениңер. Миң рахмат мунушуңарга. Мамлекеттик деңгээлдеги иш-чараларга режиссерлук кылып, таланты менен элге таанылган бир топ белгилүү телефильмдерди жараткан Молдо Сейит Мамбетакуновдун жана башка эл сыймыктарынын эмгегин дагы баалабай коюуга болбойт. 3-даражадагы Манас ордени менен Мамбетакунов Молдо Сейит